Социалдык фонддо адис болуп иштеймин. Жылда эмгек өргүгө чыккандан кийин эле бир жума өтпөстөн ишке чакырып алат. Өзү бир жылда 30 күн эмгек өргү болсо анда дагы толук эс албаймын. Негизи жетекчинин укугу барбы эс алуу убакта ишке чакыртып алганга? Мындай кызматкер өргүдө, эмгек өргүдө жүргөн учурда аны ошол кызматкердин макулдугу менен гана, жазуу жүзүндөгү макулдугу менен гана чакыртып алууга мыйзам жол берет. Муну үчүн сиз өзүңүз макулдук беришиңиз керек. Эми сөзсүз түрдө мындай кайсыл ошол ишканада мындай кызматтык зарылчылык пайда болот. Сиз мыкты адис катары ошол жерге керек болгон болушуңуз мүмкүн. Ошондой учурларда жетекчи сизге сунуш киргизет. Сизге мындай мажбурлап алып келе албайт албетте, бирок сунуш киргизет. Агерде сиз макул болсоңуз, сөзсүз түрдө сиздин жазуу жүзүндөгү макулдугуңуз менен эмгек өргүдөн сизди чакыртып алганга мыйзам жол берет. Бирок бул эмгек өргүдөн чакыртып алып, ошол сиз бир жума деп жатасыз, бул бир жума болушу мүмкүн эмес. Себеби дегенде Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинде бул 14 календардык күндөн кем болбошу керек. Демек 2 жума эс алганыңыздан кийин гана сиз макулдугуңуз менен жумушка чыкканга мыйзам жол берет. Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси 130 берени акы төлөнүүчү ар жылдык өргүүнү бөлүктөргө бөлүү, өргүүдөн чакыртып алуу, кызматкер менен иш берүүчүнүн ортосундагы макулдашуу боюнча акы төлөнүүчү ар жылдык өргүү бөлүктөргө бөлүнүшү мүмкүн. Мында биринчи бөлүктүн узактыгы 14 календардык күндөн аз болбоого тийиш. Кызматкерди өргүүдөн өзүнүн макулдугу менен гана чакыртып алууга жол берилет. Ушуга байланыштуу пайдаланылбай калган өргүүнүн бөлүгү кызматкердин каалоосу боюнча ошол иш жылынын ичинде өзүнө ыңгайлуу мезгилде берилүүгө же кийинки иш жылы үчүн өргүүгө кошулууга тийиш. 18 жашка чейинки кызматкерлерди, кош бойлуу аялдарда жана эмгек шарты зыяндуу жана коркунучтуу жумуштарда иштеген кызматкерлерди өргүүдөн чакыртып алууга жол берилбейт.